Бишкектеги Дасмия этнографиялык борборунда улуттук көргөзмөнүн салтанаттуу ачылыш азем өттү. Бул иш-чара кыргыз элинин маданий мурасын заманбап жашоо образы менен айкалыштырып, туризмди өнүктүрүүнү, улуттук баалуулуктарды даңазалоону жана эс алуу үчүн өзгөчө мейкиндикти түзүүнү максат кылат. Кыргыз дүйнөсүн курдук да бул жерге. Ошо бардык бишкектер келип, ошол жерден эс алып, бала акыра небере чөбөрөлөр менен келип эс алып, ошол жерден энергия алып, күч алып, пейилдерин оңдоп, ден соолугун чыңдап кете турган мынакей өзүн таанып кыргыз. Биз топурактан жаралганбыз. Ошол топурактан мында ошо энергияны жерден алабыз да. Жерден энергия, күч, кубат. Баягы азыр бүгүнкү медициналык термин айтканда иммунитеттин бардыгы ошо жерден алып энергия көтөрүлөт да. Ошон үчүн мына биздин балалар келип ошо жерге ойноп, жүрүп, таштар менен басып, кумдар, ар кандай жылаң айлак. Анан энергия алат. Анан кышы менен оорубайт. Баягы антибиотиктин кереги жок. Ошентип жакшынакай ден соолукта жашай турган ар бир балага шарт түзүп берип атабыз да. Ошон үчүн мынакей бул жерге келип биринчиден эс аласыз. Кыргыздын дүйнөсүнө кирип кетесиз. Ден соолук чыңдайсыз. Көрдүңүзбү? Бир жерден. Иш-чаранын алкагында кол өнөрчүлүк боюнча көргөзмө уюштурулуп, улуттук оюндар ойнолуп, фольклордук ыр-күүлөр жаңырды. Көргөзмөгө алып чыккан улуттук оюндардын бири топташ. Катышуучулардын бири Аделия Искендерова тааныштырып өттү. Анын айтымында бул оюндар балдардын кабыл алуу жөндөмүн өнүктүрөт. Кичинекей балдардын арасында задержка, развитие болуп атат, аутизм деген көбөйүп атат. Ошолордун баарысына өтө керектүү оюнда бул нерсечи, бул деген мелкий моторикага өтө көп жардам берет. Психологдор даже өзүбүздүн кыргыздын оюндарынан чүкө оюндарын балдарыңарды ойноткула деп атат да. Бул жерден жөн эле оюн эмес, бул жерден именно ты должна чувствовать, да, мээңди кошо иштетишиң керек, кайсыл жерде, кайсы расстоянияда ыр кылыш керек, кайсы немеди алыш керек, например, вот алысыраак чүкө топташ түшүп калса, расчет алышың керек берден, мээң кошо иштей турган оюнда негизи. Иш-чарага келген коноктор улуттук көргөзмөдөн алган таасирлери менен бөлүшүп, мындай маданий демилгелердин маанилүүлүгүн белгилешти. Дасмияда абдан сонун иш-чара өтүп жатат. Унутулуп бараткан, көмүскөдө калып бараткан кыргыздын ырлары, буюмдары, куралдары, тамак аштары, кийим кечелери элге тартууланып, кыргыз өзүнүн өзөгүнө, түп башатына, өзүнүн уңгу жолуна жакындасын деген максатта уюштурулуп жатат. Менимче ушул жерге келген ар бир инсан кыргыз жыттанып, өзүнүн кыргыз экендигине сыймыктанып, кыргыздын улуттук баалуулуктары менен мактанып, ошол унутулуп бараткан, эскирип бараткан, колдонулбай калган буюмдарды, тамак аштарды, кийим кечелерди көрүп, ошолорду сезип, жон териси менен улуттук тамак аштардан даамыбыз тийип, кыргыз болуп кетет деген ойдомун. Кыргыздардын чыныгы националдык кийимдерин жана борсокторду жана таш менен ойногон оюндарын көрсөткөндө аябай сонун патриоттук сезимди алдым. Анткени мен Кореядан кече күнү келдим. Кореяда 6 жыл жашадым. Ошондон 6 жылдан бери өзүмдүн кыргызымдын салттарын көргөнүмө аябай кубандым. Ушундай салттар көбүнчө өсө берсин, өнүгө берсин. Кыргызстан үчүн дайыма, Кореяда болбосун, Америкада болбосун, Кыргызстан үчүн дайыма за кулак буду держать. Кыргыз оймо чимелери тартылгандары менен жакты, аябай Кыргызстанды тааныта турган жер экен. Ошо. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Анткени деген кыргыздын колоритин көрсөтүп, кыргыздын ушундай кол жасалганларын өнүктүрүү боюнча иш жүргүзүлгөн экен. Бизге абдан сыймыктанып атабыз биз. Ушундай иш-чаралар көп жүрүп турса жакшы болмок. Анткени деген өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүт кол жасалганлар менен канча мээнет менен жасалган эмелер болуп атат, буюмдар. Айсел Романкул кызы, Самаган Аттокуров, Эркин Тогезди.